биринчи баштаганда эле жакшы жаңылыктардан баштайын деп атам. Жалпы Кыргыз элин эртеңки 5 март Акалпак күндөрү менен чын жүрөктөн куттуктап кетет элем. Ага утурлай 8 март аялдардын майрамы менен да куттуктайт элем. Апаларды, эжелерди, карындаштарды жалпысын баарына ден соолук, ар дайым жаздай жаркырап жүрүшүн каалайт элем. 8 март майрамы менен куттуктап. Экинчи маселе, урматтуу өкмөткө айтат элем. Мына бүгүн күндөн күндөп бензин, дизель кымбаттап атат. Дүйнө жүзүндө нефти продукциясы арзандап атат, а бирок бизде күндөн күндө көтөрүлүп атат да. Мына жазгы тала иштери башталды. Биз дыйкандарга кандай жардам беребиз? Өкмөт эч кандай бир кыймыл да жок силердечи. Күндөн күнгө кымбаттап, мына кымбат 11 мамлекеттин катарына кирдик бүгүнкү күнү. Буну качан чечесиздер? Андан сырткары мына элдерибиз кум шекер, май, эт, күрүч эми жада калса бардык продукту боюнча коңгура кагып келип атат. Антимонополия кайсы жакты карап атат? Эмне кылып атат деген. Өкмөт отурасыңар, билбейм эмне кылып атасыңар. Эч бир мындай сүйлөшүү жолуна барбасаңыздар, кошуна мамлекеттер менен сүйлөшпөсөңүздөр, качан чечебиз? Элдин көйгөйүн чечпейлиби? Эмне үчүн кошуна мамлекеттер менен суранбайсыздар ошол жерге чыгып? Ошол эле дизелдин, бензиндин баасын төмөндөтүү боюнча, ошол эле ошол жактан продукция боюнча, ошол эле Россияда бизден арзан болуп атпайбы продуктулар, тамак аштар? Өкмөт эмне үчүн ушуларды же болбосо алып келгенге, же болбосо ушу ташып аткан бүгүнкү күнү продукту сатып аткандарды көзөмөлгө алып, ошолардын баасын арзандатуу боюнча сүйлөшпөйсүздөр? Эл айтса калп айтпайт дейт. Эл бүгүнкү күнү ушуга муктаж болуп атат. Урматтуу өкмөттүн өкүлү, премьер-министрге айтып коюңуз сиз. Иштесин. Сүйлөшүүлөргө кылсын. Башка мамлекеттер менен дагы. Анан мына 5 март, эртеңки 5 март Акалпактар күнүнө биз токтом чыгарып бергенбиз 2016 жылы. Мына ушуну маданият министрине айтып, маданият министрликти мамлекеттик деңгээлде чечип берсин. Ошол жерге акча бөлүп берсин жок дегенде. Бүгүнкү күнү жарандар, активисттер өткөзүп атат бул маселени. Рахмат.